Патилахан Исмаилова цехинде кезектеги товарларды тигүүчүлөргө көрсөтүп, буйртмаларын даярдоого камданууда. Анын цехи Кара Суу районунун Кашкар Кыштак айыл өкмөтүндө жайгашкан. 4 жыл мурун ачылган ишканада учурда 50 жумушчу иштейт. Кыз келиндер үчүн кийим-кече тигилип, Орусиянын базарларына жиберилет. Кыргызстандагы товарлар боюнча Москвага чыгарабыз товарларын. Халат тикишет, аяк кийими сезонный болот экен. Бир 3 ай астында жүрөт экен. Мисалы, күздө болсо кыштыкын тигип бериш керек экен. Кышта болсо жайыныкын тигиш керек экен. Ошентип бир сезондан алдында жүрүп туруп заготовка жасап, ошолордун айтканын чыгарабыз биз азыр. Ишкер айымдын бул үй-бүлөлүк бизнеси баарын баштоо оңой болгон эмес. Алгач медицина кызматкери болуп ооруканада 30 жыл эмгектенген. Андан соң 2010-жылдары көпчүлүк сыяктуу эле Россияга кеткен. Ал жакта анын балдары иштеп жаткан. 2010-жылда эле алып кетишти. Ага чейин балдарым төрөштү, келиндерим, балалуу болду балдарым. Неберелерим багышым керек экен, алар ишти дагы башташ керек экен. Ошентип эле мен неберелерим менен болдум. Патилахан Исмаилова 7-8 жыл Орусияга каттап иштеп жүргөн. Кийин мекенине кайтып, өз жеринде ишкерлик кылууну тандашат. Ошентип 2017-жылы атайын тигүү цехин ачат. Тигүүчү машиналарды орнотуп, айыл аймагынан үйдө олтурган кыз келиндерди жумушка чакырат. Аларды үйрөтүү үчүн Өзбекстандан, Түркиядан атайын чебер технологдорду алып келет. Ошол билип опыту бар үчүн алар баштап беришти. Анан тууган уруктарын, уртак досторун, кошуна ошондойлорун чакырып туруп эликте кылып койдук. Бу место ошо эликтеге жете турган болду, пока эми кегин. Дагы жакшы ниеттери бар. Ошентип жүрүп, ушу күнгө жеттик. Бу кышта биз энди Кашкар Кыштактан кыштакка эми ачтык. Бизде билесиңер жумуштар аз. Ишчилерди табышта кичине башында кыйналдык. Кийин жакшы болду окшойт. Ишчилерибиз ташкарда иштеп атабыз, айлык акча жакшы убактында берип атат. Мындай иш экен деп туруп көбөйүп кетти. Азыр биз ишчилердин өздөрү келишет, биз издебей койгонбуз, ишибиз болуп атат. Россияда акча чоң бизге караганда. Кетейин десе условия жок да аларда. Балдарына караш керек, же кайнатасын караш керек болуп калат, апаларына караш керек. Ошентип кете албай калган кыздар иштеп атат. Учурда мезгилге карап, базарларды анализдеп, суроо талапка жараша кийим-кечелерди тигишет. 50 жумушчу тынымсыз иштеп, 15 миңден 25 миңге чейин айлык акы алышат. Кызматкерлерди ташыган атайын унаа уюштурулуп, тамак аш менен да камсыздашат. Максаты жумушчуларга шарт түзүү менен сапаттуу буюмду талап кылуу. Мамлекеттик кызматкерден миграцияга жөнөп, андан ишкерликке өткөн каарманыбыздын 2 уулу чет өлкөдө эмгектенсе, дагы 2 баласы үй-бүлөсү менен бул жакта иш алып барышат. Баары тең тигүүчүлүк жаатында эмгектенишет. Материалдарды Туркиядан, Кытайдан алдыртып, цехинде кийимдерди тигип, Россиянын базарларына жиберишет. Балдар иштет бизде. Ул балдарыбыз бичип, өзү свени цехта ошо крой деп коет экен, кройдо бичип тикишет. Алар кыздар буякта тикишсе, анан бүткөндөн кийин биз балдарыбызды чакырабыз, алар каптап турушуп, алышып Кара Сууга, базарга апарат. Контейнерге салышып туруп, контейнерден Бишкекке кетет, Бишкектен Москвага барат. Россияга. Тинимсиз эле уже издендик, минат кылдык, керек болсо кечиндейм, камыраак уктап, саар туруп, балдар менен, азыр неберелерим менен бардыгыбыз аралашып, тапканыбызды ортого коюп туруп, ушу изденебиз, иштейбиз, көбүрөөк иштейбиз дейм. Дүйнөнү каптаган илдет коронавирус пандемиясы бул үй-бүлөнүн ишкердигине да таасирин тийгизбей койгон эмес. Чек ара, карантиндик чектөөлөрдөн улам жумушчуларды убактылуу кыскартканга туура келген. Бирок ошол эле учурда бет кап, атайын кийим-кечелер жетпей жаткан убакта анын цехи өз аймактарындагы ооруканаларга жардам колун сунган. Медицина кызматкерлери үчүн атайын кийимдер менен бет каптарды тигип таратып жаткан. Мынакей пандемия касал башталганга эми уже 10 ай болуптур. Биз биринчи башталганда эле цехта биз халат тигип аттык эле кыздар менен. Анан ошондой касал деп айтып келди эле, маска тагыш керек экен. Сразу давайте маска чыгардык. Кыздар жакшы иштеген кыздар ошо маалда масканы
помощтор элдерге таркаттык. Анан спец одеждалар керек болду, ошол убактында көрдүңөр. Четтен келбей калды, үлгөбөй калды, билбей калдык. Ошодо эле карап турбадык, эми цех жардам берип, спец одеждаларны бердик районга, өзүбүздүн местный поликлиникаларга. Мына пандемияга байланыштуу кичине базар кандай болуп атканын бир кичине сводка алып туруп баштарык деп 1 айга дем алышка бердик кыздарыбызды. Азыр дем алышып атат. Ошентип жакшы иштерибиз жүрүшүп калды. Патилахан эже адам тазы эмгек менен эле тынымсыз иштей берсе, ийгилик өзү келет деп эсептейт. Эч качан бош убактысы болбойт. Ар дайым тынымсыз эмгектин үстүндө. Цехтен тышкары дарыканада иштетет. Алдыда 50 жумушчу орунду дагы да көбөйтүп, чоң фабрикага айлантууну пландап жатат. Өзү жашаган аймакта аз да болсо жумушсуздукту жоюуга аракет кылсам деп максат кылган. 60 жаштагы каарманыбыз 4 уул, 8 неберенин апасы жана чоң энеси. Каарманыбыз Патилахан Исмаилова жаштар чет өлкөгө миграцияга чыгып, ал жакта топтогон тажрыйбасыны кайра өз өлкөсүнө кайтып келип ишке ашырса, колдонсо деп тилек кылат.